27 январь күнү Кыргыз-Тажик чегарасында кайрадан куралдуу кагылышы болду. Тагыраагы Баткен облусунун Баткен районунун Төрткөчү аймагында Баткен-Исфана жолу Тажикстандын чегарачылары тарабынан жабылып, жыйынтыгында эки тараптуу атышуу орун алган. Анын кесепетинен кыргыз чегарачыларынан 11 адам жаракат алып, бейтапканаларга жаткырылган. Граждандык адамдардын арасында, аскер кызматкерлердин арасында эч кандай жоготуулар болгон жок. Жеңил жаракат алуулардын негизинде 11 аскер кызматкери жаракат алды. Алар больницада жатышат, каралып атышат. Учурда абал эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен турукташып, куралдуу кагылыш болгон аймактарда тынчтык өкүмү сүрүүдө. Ошол эле маалда Баткен облусунун аймагында бардык күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Турукташты деп айтсак болот. Төрткөчөдө совместное патрулирование милиция органов внутренних дел находится. Баткенде түзүлгөн кырдаалга Теңиртоо эли да кайдыгер эмес. Чегара маселеси калыс, тынчтык жолу менен чечилсе дешет. Могу чегаранын калыстык менен карап эле чечип берип койсоң ошо. Кыргыз элинин ошо тынччылык болуп, ошо тажик тараптан эле чыгып атат ошо. Кыргыз элинин ошо тынччылыгын карап эле ошо бийликте отургандар чегара жакты жакшылап карап, жакшылап туура жагынан чечип берип койсо эле деген ой. Ал эми аскер ардагерлери бул чегара маселеси эгемендүүлүккө ээ болгондон берки жылдарда мезгил менен чыгып келе жаткан чыр экенин билдиришүүдө. Алардын пикиринде такталбаган чегара тилкелерин үчүнчү тараптын катышуусу аркылуу тынчтык жолу менен чечсе болот. Россиянын кийлигишүүсү, бардык ОДКБнын мүчөлөрүнүн бардык кийлигишүүсү менен деген тынчтыш керек биякта деген. Алардын кийлигишүүсү менен эки мамлекеттен дегенче мындай айтканда Тажикстанды деген тынчтыкка чакырыш керек да. Мынтип айтканда биз Кыргызстан болсо эч кимге тийишкен жокпуз. Өздөрү эле деген Тажикстандан былтыр дагы өздөрү баштады эле. Быйыл дагы өздөрү баштаптыр. Мына эме айтып атат. Биякта деген экидөө кагылышса ортосунда баягы чымын өлөт дегендей карапайым эл жабыркатып атат. Ал арада Тажикстан Республикасынын жараны мындай куралдуу кагылышууну карапайым калк каалабастыгын Ворух маалымат агенттиги жарыялады. Анда биз Кыргыз-Тажик конфликтин каалабайбыз. Эмомали Рахмандын үй бүлөлүк башкаруусун сактап калуу үчүн курман болгубуз келбейт. Бийлик элди алаксытуу үчүн атайын чагымчылдык кылууда. Мунун аркасында Рахмандын бийлиги турат. Кыргыздар менен согушмак тургай. Чыр чатакты каалабайбыз. Ансыз да Тажикстанда кымбатчылык, оор жашоо жетишет. Россияга Ворух айылынан 70-80% көчүп кеткен. Айыл ичинде наркотика колдонгон аскерлер толуп кетти. Коркуп жатабыз. Бул токтош керек, деп айтылган. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдеми.